кылган адамзат билгин, заты жок Алладан улукман бул диндин. Аллах меримдүү, ырайымдуу, кечиримдүү, ибадат кыл эй пенде, кулусуң сен кимдиң? Тобо кыл ыйык Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад элчи кылган Аллам. Эй момундар, барыңар Алла Таалага. Момундар силер тобо кылгыла, Аллага тобо кылгыла. Пайгамбарым Мухаммад алейхи ва саллям. Эй момундар, намаз диндин тиреги деп айткан. Амалдар ниетке жараш экен акыйкатта. Адалдуу амал кыл эй пенде, адашпа. Тобо кыл. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй-бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река ар бир үй-бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярлуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, аларга ар түрдүү калыптарды берип, кооздоп жасачубуз. Апамдын рецепттерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Анын жардамы менен ар бир жолугушуу мен үчүн кайталангыс болду. Рахмет чайы.
Бул ар бир чыныдагы чайдын кынтыксыз түсү, даамы жана жагымдуу жуты. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы. Мээримдүү Алла Таала Рамазандагы суранган бардык тилектерибизди кабыл кылып, эки дүйнө бактылуулугун насип кылсын. Бирөө жазган экен, айткандары жан дүйнөмө тартылуу, эки дүйнө болсо экен дейм бактылуу. Кайсы адамды айтып жатат десеңиз, анын аты Чубак Ажы Айтылуу. Биздин бүгүнкү маектешибиз, эми айтпасам да баарыңыздарга белгилүү, Кыргызстан мусулмандарынын мурунку муфтии, Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов. Кош келипсиз. Assalamu алейкум. Wa alaikum salam wa rahmatullah barakatuh. Биз бүгүнкү маегибизде ушу элге илим жөнүндө маектешели деп турабыз. Сизди көргөндө эми илим жөнүндө баары эле билген адам сурагысы келсе керек. 2007-2006 жылдары Меккеде Чубак деген жигит окуйт экен. Укмуштай илимди алып атыптыр, баланча тонна китеп окуптур, бүткөндөрүн Кыргызстанга бөлүп жиберип атыптыр деп аябай атыңыздан мурда баягы ысымыңыздын илеби келип баарыбызды сүйүнтүп аткан. Эми келип элге, мекенге, үммөткө кызмат кылып атасыз. Алла разы болсун. Анан берейин деген суроом, биздин илим боюнча негизи эле илим деген эмне бул? Ушул жөнүндө бир кеңе айтып берсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Эгерде адамдын өзү менен салыштырыла турган болсок, адамдын жанына тете болгон нерсе бул илим. Анткени илимсиз көкөрөктөр, көөдөмдөр соолуп калат, кургап калат. Илим болгон учурда көкөрөк көркүнө чыгып, көгөрүп, өзүнүн жемишин, мөмөсүн берет. Илим ушунчалык касиеттүү нерсе, мына ошону менен жөнөкөй карапайым адам амирлердин, падышалардын катарына жетип, ал эми илим албай калган учурда илими жок адамдар малдан дагы төмөнүрөөк даражага түшүп кете турган даража. Тагыраак айтканда, адамды күн сайын, саат сайын, мүнөт сайын адам кылып тура турган кыймылдаткыч күч, мына ошол адамда боло турган көкөрөгүндөгү ошол акыреттин илими, тагыраак айтканда Кудай таануу илими. Адам өзүнүн жаратканын билип, жаратканын тааныган илим бардыгынын башатында турган учурда, адам бул дүйнөгө эмнеге жаралгандыгын билип, жана кайда барарын билип, ушул дүйнөдөгү өзүнүн миссиясын тактаана билген адам, ошол илимди толук билген адам деп айтсак туура болот. Бизди бул ладуни илими деп айтылат эмеспи? Бул жөнүндө көз карашыңыз кандай? Элмөл ладун деген же ладуни илим деп айтылган сөз бул ошол Кудайдын өзүнөн берилген илим деген сөз да. Мисалы үчүн карап көрсөк, эгерде кайсы бир медреседе 10 жылдык билим болсо, 10 жылды бүткөндүн бардыгы эле ошол бирдей аалым боло бербейт. Эмне үчүн десе, ошол окулуп аткан илимдердин берекеси Кудайым көбөйтүп берет. Мисалы үчүн Кур'ан-ы Каримдин эрежелеринде, пайгамбардын осуятынын эрежелеринде такыбалык кылгыла, Кудайдан корккула, Кудайым силер билбегенди билдирип берет дейт. Мисалы үчүн тафсир илимин карай турган болсок, ошол эле бир эле Кур'ан китепти, астында турат мынакей. Мына ошону тафсир кылганда кээ бир аалымдар 60 томдук, кээ бирлер 40 томдук, кээ бирлер 30 томдук, кээ бирлер 20 томдук. Эмне үчүн десе, мына ошол илмүл ладун, ошол Кудайдан келген илимдин берекеси деген сөз. Мисалы үчүн кээ бир аалымдарыбыз, азыр деле алардын учубуз кур эмес ааламда, ошолор баарыбыз билген, баарыбыз окуп жаттап, башкага айтып жүргөн хадистерибизди айтып берип аткан учурда таптакыр башка жаңылыктар, таптакыр башка бир баалуулуктар, таптакыр башка бир чындыктар, акыйкаттар көзүңө көрүнөт да. Бул каяктан келген маселе десек, мына ошол Кудай Таала тарабынан келген илим, берилген илим, илмүл ладунни. Муну кээ бир адамдар туура эмес түшүнөт дагы, бул эч нерсе окубаса деле, билбесе деле, таква болбосо деле Кудай Таалам көкөрөгүнө салып койсо айта бере турган илим деп мындай түшүнүп алгандар бар. Жок, андай эмес. Бул ошол таквалыктын негизинде Кудайга дос болуп, Кудайга жакын болуп, анан ошол Кудай Таалам өзү ошол өзүнө жакын болгон пендесинин алган илимине берекесин берет да. Ошол берилген илимдин берекеси илмүл ладун деп айтылат. Бул тарика, тасаввуф илиминде өзгөчө орду бар. Мында айтылып бүтпөй турган мындай бир темалардын бири. Ошондуктан бул нерсени жокко чыгарууга болбойт. Бул нерсе акыйкат. Анан акыйкатты мындай бир кабыл алуу, акыйкатты көрө билүү, жүрөктөргө сыйдыра билүү үчүн дагы ошого ылайык жүрөк, ошого ылайык ме, ошого ылайык адамда акыл эс даремет болуш керек. Бирөөлөр айтат да, эки адам бар, менин таанышым, сиз да тааныйсыз, атын айтып бере коеюн деп тамашалап, тиги аракет кылыш керек,
80-90-га чыккыча билим алыш керек, илим алыш керек деп адамга дух берип үйгө келсең, менин да досум бар, ал тамашалап айтат да, мен 40-тан өткөндөн каяк илим болду, ушуга чейин алганың деп аракет кылып, амал кылып өтүп кетиш керек депчи. Негизи эле илимди мындай алыш үчүн канча жашка чейин алыш керек? Илим жаш менен чектелбейт, ошондуктан пайгамбарыбыз осуятында айтылынат, ошол илим бешиктен адамдын жата турган кабырына чейин алынат деп. Илим ошол адамга намаз жанагыдай Куранда келет да, фабуд роббака хатта ятиякал якин, сага анык, айкын, чыныгы белги келмейинче, өлүм келмейинче Кудайга сыйын дегендей эле илим дагы мына ушундай. Ал эмес ошол имам Абу Юсуфтун мисалы үчүн Абу Ханифанын шакиртинин бир окуясын эске салсак, илим канчалык алыныш керек. Ал кишинин уулу өлүп өтүп, анан жууп берип, жаназасын окуп берип айтат, апарып коюп келгиле, мен сабак берип аттым элем дейт. Анан бул уулу өлүп калгандагы маселеси экен, илимге кызыккан экен, ушундай бир апендилер болот десең, өзү өлүп атканда дагы айтып берет да, адам өлүп атканда, жаны чыгып атканда маселе ушундай болот экен. Жана дейт, мен дейт ушундай бир шакирттери зиратка келет өлүп аткан учурунда. Айтат, ушул маселе мындай экен, айтат. Азыр маселе айта турган убакытпы сизге. Азыр деген сиз деген мындай бир осуят айтып башка десе айтат, ушул маселени таппай жүрдүм эле, моюма ушул келип атат деп айтып берип атат да. Бул деген ошол акыркы мындай демдерге чейин илим алынат жана илим берилет. Ошондуктан айтылган эреже бар, ал илму бит тааллум, илим алуу менен болот. Ал эми ошол алган илимдин берекеси ошол Кудайга канчалык жакын, канчалык ыкыласы түз, канчалык такыба, канчалык ошол саликиндердин жолуна түшкөндүгүнө жараша Кудай Таалам илимдин берекесин көбөйтүп берет деген. Мисалы үчүн Кудайды тааныш керек деп баарыбыз айтабыз да. Ар ким ар кандай көз карашта да. Эми биз мусулмандар дуа кылганда Алла Тааланын ысымдарын айтып дуа кылабыз. Я Рахман, Я Рахим, Я Карим, Я Хайю, Я Кайюм, Я Зал Жалали вал Икрам айтор сыпаттан айтабыз. Жөнөкөй эл суроо берет да. Мындай Кудайды сүрөттөө менен таанууга болобу? Бул жагында кандай? Азирети Абу Ханифанын жакшы бир түшүнүгү бар. Ал киши акылга өзгөчө маани берет дагы. Эгерде кайсы бир адамга пайгамбар жетпей калса, анда ошого акыл берилсе, ошол акыл анын пайгамбары болот дейт. Эгерде акыл эс туура берилип, ошол адам Кудайды тааный албай калса, анда кыяматка барганда акыл берилген себептен андан эмне үчүн Кудайды тааныган жериң жок. Ошондуктан айтылат, Кудайды көзүң менен көрбөсөң, акылың менен тааныбайсыңбы деп. Көз менен көрө турган мөөнөт келет, бирок ал деген ошол көз менен көргөнгө чейин көкүрөк менен ынануу, ишенүү, Кудай Таалам өзүнүн китебинде жана пайгамбарыбыз осуяттарында айтып берген нерселердин чегинде гана ыйман келтирип ишенүү, ошого ишенгендерге сый катарында Кудайды чындап көзү менен көрүп, бул бейиштеги ошол бейиш ээлеринин эң чоң ырахаты болуп эсептелет. Бирок ага чейин элестетүү кыйын, анткени адамдын мисалы үчүн көтөрө турган болсок, жүктү канчага чейин көтөрөбүз. Олимпиадалык чемпион Каныбек агайыбыз эң көп көтөрөт, бирок ал деле чектелүү көтөрөт да. Же жочуркаган бирөө чектелүү көтөрөт. Ошондой эле жашообуз да чектелүү, көзүбүз да чектелүү, ачык тагып калабыз кээде. Ошол сыяктуу эле биздин акылыбыз да чектелүү болуп, кээ бир нерселерди көрө албай, кабыл албай калышыбыз мүмкүн. Менин бир досум бар, анан ошол киши экөөбүз бир бай досубуздукуна барып, анан ал өзүнүн иштерин көрсөтүп атпайбы, бардыгын көрсөтүп атса, тойгон ажы менен чогуу барсак айтат, мен мындай бай болгонду каалабайт элем. Анан эмнеге десем айтат, ушунун бардыгына эсептеп, ушунун баарына кожоюн болуш дейт, мен кыйналып кетем ушундан деп. Анын сыңарындай адамды Кудай Таалам ошол өзү көтөрүлө турган гана нерселерди берет да. Ошондуктан Кудайдын өзүнөн мурда, өзүн көргөндөн мурда Кудайдын өзүнүн жараткандарын көрүп, ошолордун улуктугу аркылуу көрүш керек. Кудайдын жараткан жаратылыш кандай көркөм, Кудайдын жараткан адамдары канчалык ийгиликтерге жетип атат, Кудайдын ошолорго берген акыл эс. Анан илгерки өткөн жанагы арабтардын бир карапайым адамдардан бирөө сураптыр да, сен Кудай дейсиң, Кудайды көрбөсөң кантип билесиң десе айтат, койдун корголу койго далалат кылат. Корголду көргөндөн кийин койду көрбөсөң деле койдун бар экенин билесиң. Төөнүн корголу төөгө далалат кылат. Анан сен менен мен басып жүргөн ушул тирүү Кудайдын өзүнө далалат кылат. Ошондуктан азыр адамдын өзүн тааный албай аткандан кийин Кудайды таануу балким адамдардын акылы жетпей турган иш болушу мүмкүн. Ошондуктан азыр Кудайды сүрөттөө мүмкүн эмес, бирок анын сыпаттары аркылуу, анын ошол жараткан өзүнүн кудурети аркылуу, кудуреттер улуулугу аркылуу гана тааныганга мүмкүн болот. Ал эми көз менен көрө турган деңгээлдеги сүрөттөө, анын улуулугунан башка өзүнүн кебете кешпирин сүрөттөө, бунун баардыгы кыяматта мусулмандар көрө турган улуу сый болуп эсептелет. Мусулманчылыкта канча убакыт намаз окуганга парз кылынган десең 5 убакыт деп айтасың да, билет да баары эле. Ошону угуп дагы кээ бирөө чубак ажыдан биз сурап коюш керек экен деп сизди ушунчалык сүйгөндөр бар да. Ошол себептен бул китеп окуганыңызды угуп, китеп окусун деген ниетти айтып атам да. Анан бил орто жол деген бар эмеспи?
ушуну мен да көп ойлоном да. Кээ бирөө мисалы үчүн мен жөн эле бир тарбиялык Кудай Тааланын атын кошурдап койсом, бул жинди болуп калды, динчил болуп кетти деп айтып жүрүшпөйбү. Негизи ушу орто жол деген түшүнүктү айтып берсеңиз. Негизи васатия деп айтылат. Бул ошол акыркы 20 жылда ошол араб дүйнөсүндө, айрыкча Кувейт, Катарда, Сауд Арабиянын өзүндө, андан кийин бүтүндөй ислам аалымында, Орто Азиянын өзүндө ушул түшүнүктү кайрадан жаңылоо, жаңыртуу, адамдардын жүрөгүнө орнотуу боюнча көп эмгектер жүрүп, ал эмес мына Москвада бир канча конференциялар өткөрүлдү. Өзбекстандык белгилүү устазыбыз, аалымыбыз Мухаммад Юсуфтун Васатия, жашоонун жолу деген китеби жарыкка чыкты. Бул боюнча ошол атайын Кувейтте атайын борбор иштеп атат, мисалы үчүн да. Бул деген сөз ошол азыр адамдарга жеткире турган эң зарыл маселе ортолук жолду кармануу, ошонун зарылчылыгы. Деги эле ислам ортолук жолду карманат. Андан башка жолдун болушу мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз алейхиссалам күндөрдүн бир күнүндө маселе өтө зарыл болгон себептен мына доска жок, башка жок, бирок көрсөтмө курал каражаттарын пайдаланып, колуна таякчаны кармап, жерге сызып көрсөтүп, мынагыл түз сызык бул менин жолум. Анан оң жака, сол жака сызып, бул деген менин жолум, башка жолдор, шайтандын жолдору, буларга кирип кетпегиле, мына ушул жолдо жүргүлө. Оң жака да кетпегиле, сол жака кетпегиле, түз жолдо силер кеткиле деп бизге сызып көрсөтүп берет. Ошондуктан мындай бир ортолук жолдо жүрүүнүн өзү Акырет деп дүйнөнү унутуп калбагыла, дүйнө деп акыретти унутуп калбагыла деген сөз. Албетте, акырет деп дүйнөнү унутпагыла, дүйнөдө акыретти унутпагыла. Жана ошондой акырет ойлоп аткан учурда дагы ошол деген акыл эстен кошпостон, балким дин кандай каалаган болсо, ошондо алып кеткиле деген маани. Кээ адамдар мындай бир динге болгон махабат ташып, жанагы жазба деген бир түшүнүк термин кийинчерээк келип калды. Мындай бир толкундоо болгон учурда мындай бир ашып кетет да. Бул сахабаларда эле болгон экен кызыгы. Саид ибн Абу Ваккас өлөрүнүн астында айтат да: "О пайгамбарым" дейт, "мен дүйнөнүн бардыгын" дейт, "жардыларга таштап кетейин" десе, "Сабыр, сабыр" дейт да. "Сен балдарыңы кембагал кылып бирөөнүн колун суратып таштагандай болбойт" дегенде, пайгамбар макул болбой коет. "Анда дүйнөнүн жарымын" дейт. Ага да макул болбой коет. Жазба ушунча иштер кылат адамдаргачы. Айтат, "Анда дүйнөнүн 3/4 мен анда жардыларга калтырайын" дегенде, 3/4 ал дагы көп. Бирок эми макул. Эми пайгамбар 3 жолу жок деп айтыш кыйын, ошондуктан ага дагы макул деп айтып атат да. Ойлонуп туруп андан кийин ошого макул деди. Көрдүңүзбү? Демек, жакшылык ишти кылууда дагы чектен чыкпаштык керек деген сөз бар. Анткени бир күн, 2 күн, 3 күн жакшылык болуп, анан жанагы көкүрөктө кайнап аткан нерсе бууз тарагандан кийин ал таптакыр бөлөк натыйжа берип коюшу мүмкүн. Ошондуктан Азирет Алинин сөзү бар: "Дин бул акылга салына берип бардык учурда". Эгерде акылга салынса, анда мен жанагыдай кийген маасым мас тартканда, маасынын үстүн эмес, астына тарткан, асты жерде басып чаң болуп жүрөт деген. Ошондуктан диндеги орточулук деген сөз бул илимге сөзсүз түрдө байланышы керек. Анткени Куран өзү ортолукту карманат. Адамдардын инсандык шахваттары, инсандык каалоосу, инсандык рахаттары мындай бир каралбай калган эмес. Ошол эле учурда башка бирөөнүн эркиндигине кирип кетпей турган, башка бирөөнүн намысына тийбей тургандагы чек сөзсүз түрдө каралганда, демек ортолук, чыныгы түз жол, орто жол бул ошол динди туура чүн туура кармануу, бул ошол дагы деле окуганга, дагы деле ошол илим издегенге келип такыла турган маселе. Негизи биздин өзүбүздө да ушундай бир муфтияттын өзүндө ортолук боюнча атайын бир бөлүм ачылып, ушул боюнча китептерди которсо, бул өтө көп китептер. Мисалы үчүн майрамдар маселесиндеги биздин майрам, силердин майрам деген түшүнүк, же болбосо мечиттер жөнүндө түшүнүк, же болбосо мусулмандардын мусулмандар эмес жөнүндө түшүнүгү, айрыкча биздин Кыргызстандын өзүндө теңирчилер жана башка деген түшүнүктөр бар да. Ошондо кээде карап көрсөк, мусулман журтчулук өзү кээде мындай бир эки тарап болуп калган учуру бар да. Эмне үчүн алтын ордолук аякта калган, алтын ортолук аякта калган. Ордо бекер айтылган эмес, адамдардын баары чогула турган ордо мына ушул ортолуктан келип чыгат да. Ошондуктан мындай бизде болуп аткан түшүнүктөрдүн дээрлик бардыгында алтын ортолукту табуу бул ошол учурдун талабы жана азыркы аалымдардын жана аалымдардан сырткары дин маданиятын таркатып жүргөн сиз сыяктуу жана башка көптөгөн журналисттер, акындарыбыз бар, интеллигенттерибиз бар. Ошолордун милдети деп мен ойлойм. Абдан сонун жооп болду, Алла ыраазы болсун. Чыңгыз Айтматов бир учурда сурап калыптыр да, арттан келаткан бирөөлөр барбы деп, жазуучулук жагынанчы. Анан Салижан Жигитов агай тамашалаптыр да, "Чике коркуп эле коюңуз, жымжырт" деп, чаң көрүнбөйт деп. Анысыканда эми шакирттер менен сыймыктанасыз да. Чубак ажынын артынан келаткан, сиздин жолуңузду улай турган шакирттериңиз бар да, Кудай буйрса. Элхамдулиллах, учубуз кур эмес. Шакирттерибиз аты шакирт болгон менен заты бизге устаз болуп калган даражага жетип калышты. Мына Египетте Калыс деген Көлдүн кулуну абдан жакшы окуп атат, көз тийбесин.
мына урдун даярданат тарел азыр да келип сабак берип отурат, шакиртибиз бар. Акыл бул жерде мына Тахауи китеп жазып кыргызчасын элге тартууладык. Мисалы үчүн мен ага жетекчи гана болгон болбосо, ал өзү бардыгын өзү жазып, ошол Тахауиянын бүт шарттарын чогултуп, Матурид акыйдасы боюнча Белек мына келип азыр сабак берип атат, Таластын жигити. Анан көптөгөн шакирттерибиз бар. Анан кээде мындай бир рух ааламында байланышып, бирок түз көрүшпөгөндөр бар. Кээде айтат, сабактарыңыздын бардыгын 3 сериядан толук уккам, 4 сериядан толук уккам мен деп. Кээде чалып калса кадимдей сүйүнөсүн. Бир жолу Екатеринбургтан бир жигит келди, Аксынын кулу экен. Анан айтат, мен дейт, ажеке сабактарыңыздын бардыгын 3 жолу укам. Үчүнчүсүндө дейт, мен угуп, анан жанындагы азербайжандарга которуп берем, аларга орусча дейт да. Анан жанында бир айтат да, ажеке жанында турат, сурап албайсыңбы десе, жок, мен сурай турган суроомдун баарын алып бүткөм, мен жөн эле отуруп сүйлөшкүм келди дейт. Анан ыраазы болосуң кайтимкидей. Анан ошол айтып аткан сабагыңа бирөө угуп аткан болсо, демек ошол деле шакирт, анткени ошо илим кетип атат, илим уланып атат. Кыямат кайымдын белгилеринин бири илим алуунун жолдору өтө кеңири болот. Азыр ошондой учурга жетип калдык. Азыркы учурда ошол мындай бир массалык маалымат каражаттарын, интернет булактарын же болбосо техникалык жетишкендерди пайдаланып илим таратууга биз аракет кылбасак, анда биз Кудай астында күнөөкөр болобуз. Бул жооп бере турган учур. Адамдар, жаштар азыр бардык ошол телефонго, интернетке кирип кеткенде, биз да ошол жака чогуу кирип, ошолорго жанагыдай бир туура багыт бергенге аракет кылышыбыз керек. Эгерде биз мечитте олтуруп эле келгиле десек, анда туура эмес болот. Абстардамылдан өтө бир акылдуу сөзү бар эле мурдагы муфтийибиз Хазиреттин. Биз дейт, мындай бир жаткан эле кудуктай болбошубуз керек дейт. Адам кудукка каалаган билген адам келип суу ичип кетет. А силер агып аткан ак жаан жамгырдай болбо, төккүлө барып, анткени жамгыр каалаганга баарына барат, бирок бардыгына бирдей өзүнүн ырайы мээрин берет. Балким ошолордун ичинен көктөп бизге пайдалуу болгон, өздөрүнө пайдалуу болгон жакшы бир нерсени алып, кимдир башка бирөөлөр балким жаңы өмүрдү өзүнө тикелеп алар деген сөз. Менин байкашымча акын катары айтайын да, кээ бир аалымдардын көбү эле ыр жасат экен негизи. Имам Шафи баштаган байкасам да, тарыхында да калтырган ырлары бар дегендей. Макала жазып жүрөбүз, китеп жазып жүрөбүз, ыр жазбайсызбы? Мен мектепте окуганда жазчумун. Жазып, анан кийинчерээк мен айттым, кой мен ошол мындай бир кыйын адамдардын арасында кошулбай эле аркадан аларга таң калып карап тура бере турган болоюн деп токтотком да. Жанагы ыр жазгандар, мисалы үчүн негизи адамдар үчкө бөлүнөт да, жана мен дайыма айтып жүрөм, ушуну мындай тарых жасаган адамдар, анан тарых жазган адамдар, анан тарыхка тамшанып окугандар. Мен өзүмө ар дайым мындай бир окуучулардын катарында көрөм да, ошондуктан ыр жазып, анан алыкулдай болгум келип кетти, ошону туурап, дагы башканы туурап, анан кээ бирлерге сын айта коюп, өзүмчө мектепте окуганда ошол Айтматов менен дагы бир орус жазуучусунун чыгармалары окшош экендигин билип, ошол боюнча сын айткан дагы жерим бар да. Анан эми бул боюнча маселени кандай караш керек? Ошол адам өзүнүн чегин билгендиги жакшы деп ойлойт элем мен. Ошондуктан азыр ал боюнча алектенген жерим жок. Жөнөкөй экениңизди көрсөтүп атасыз да, эми баягы. Астагфирулла. Дин мындай бул дүйнөнүн илими, акылдын нуру, дин илими жүрөктүн нуру дейт го. Ушуну кандай ачыктайсыз? Баягы мусулман чыныгы куштун эки канатындай мындай ала жүрүш керек көп нерсени деген. Бул азыркы биздеги болуп аткан бир натура түшүнүктү камкуулайт да. Бул деген бизде светтик деген сөз бар. Бул деген светтик илим, анан диний илим деген. Бул түшүнүктөр туура эмес, анткени илгерки эле мындан бир 100 жыл мурдагы, 150 жыл мурда алсак, Бухара медресеси, Самарканд мектептери, Ирак, Багдад мектептери, Ашхар университети, ушулардын бардыгында диний медреселерде ошол эле азыр бир светтик деп бөлүп аткандардын баары толугу менен окуучу да. Адам илимдүү болгондо сөзсүз түрдө алгебраны билиш керек, физиканы билиш керек, геометрияны билиш керек, химияны билиш керек, тилди билиш керек, башка илимдердин бардыгын билип, анан ошол убакта Куранды башканы билиш керек. Улукбек каяктан чыккан, диний медреседен чыккан, андан сырткары бардык окумуш Абу Али бин Сина, молдо, кадимки молдо, бирок ал эң чоң врач. Азыр медицина деген сөз Медат Сина, Синанын жардамы. Ошондо медицина деген сөз келип чыккан, Абу Али бин Сина. Көрдүңүзбү? Бирок азыркы учурда биз диний медреселер, светтик окуу жай деп бөлүп койгондугубуз бул илимди жана канатын кесип койгон тооктой. Жана тоок багалар учуп кетпесин деп канаттарын кырып койгондой эле, азыр ошон үчүн эмнеге светтик илим дагы же болбосо диний илим дагы мындай бир адамдын көкүрөгүн жибитип, мындай бир көздү ачып жибербей атат бизде, анткени биз экөөнү эки башка коюп бири-бирине кошпой коюп, эми чаңдашпаган нерсе сөзсүз түрдө мөмөсүн бербегендей эле ошентип азыр ара жолдо калып кала турган убакыт болуп калды. Азыр бир мындай маселе бар да, батышта мусулман эмес инженерлер же бир бизнесмендер ушундай укмуштуудай бир ачылыштар кылып атпайбы? Анан биз аларга суктанбаш керек.
аларын үлгү албаш керек дегендер да топтор чыгып атат да. Негизи буга көз караш кандай? Жок, албетте суктаныш керек. Суктана турган нерсеге. Эгерде бир жакшылык боло турган болсо эмне үчүн суктанбаш керек? Анан экинчиден ошол жеке мен өзүм ошол батыштагы болуп аткан ачылыштардын бардыгына биздин ата бабалардын сөзсүз түрдө салымы бар деп мен билет элем. Анткени ошол жака кетип, ошол эмгектер которулуп, ошол эмгектердин саркындылар азырга чейин келет. Мисалы үчүн медицина боюнча көп эмгектин башында Абу Али ибн Синага келип такала тургандай эле башка илимдерде деле мына ушундай да. Ошондуктан Мен эми чыгармачыл инсанмын. Баары бир чыгармачы инсандарга боор тартам. Бейиште болсун деп тилейм. Анан жалпы чыгармачылык инсандарга кандай кеңеш бересиң? Куудулдар бар, мисалы ар кандай сөздөр жүрөт, антпей койсо болот, мынтпей койсо болот деп акындарыбыз бар, эстарда кылчылары бар. Кыска нуска бир кеңешиңизди айтсаңыз. Куудулдар боюнча өтө кыскарткан кыйын болсо керек, бирок мына казактар менен өзбектер бизге караганда бир канча алдыда. Анткени куудулдардын интеллектуалдык деңгээли, анан берип аткан сабагы башкаларга өтө көп таасирдүүрөөктөй дейм да. Ал эми бизде да ошондойлор бар, бирок кээде мындай көбүнчө эле мындай бир кандай десем, кытыгылап күлдүргөнгө тете эле нерселер болуп калат дагы. Мында адамды нарактан бир ыйлатып келип күлдүрө турган, иштен тарбия бере турган күлдүрүү аз болгон сөйт да. Бирок кандай болгондо дагы ошол айтылган сөз акыйкат болуш керек. Башка бирөө навирине тийбей турган боло турган болсо, албетте булардын баардыгы жакшы. Пайгамбардын доорунда акындар болгон, пайгамбардын доорунда жазуучулар болгон, жаза турган өнөрлүү адамдар болгон. Ошолордун бардыгына пайгамбарыбыз жакшы көз карашта караган, алар жаман деп айткан эмес. Ал эмес кээде кана айт деп ошолордун уккан учурлары болгон. Сахабалардан ошол акындар болгон, төкмө акындар. Анткени кыргыз менен арабтын ортосунда мен ошол араб дүйнөсүндө көп жүргөндүктөн өтө эле окшош элбиз. Аларда деген ошол биз сыяктуу төкмөлүк өнөр өтө өрчүгөндүктөн жазмага караганда, жазма бизде мындай жасалма маданият катары калыптанып кийинчерээк өнүгүп кеткен сыяктуу эле. Аларда дагы жазма жок болгондо болгон жазма, бирок негизинен ооз эки адабият болуп, ошол жазмага кийинчерээк түшүрүлгөн дагы жазма ооз эки адабияттан кийинки орунда турганда. Адегенде ооз эки кийин жазма болгон. Ошон үчүн мен бардык чыгармачыл инсандарга мен ийгилик каалайм. Ошол Кудай берген чыгармачылыкты түшүнө турган болсок жакшы болмок. Мисалы үчүн азыр мен мына бир нерсе айткым келип турат. Кече өтүп кеткен акыныбыз Раматылык Зайырбектин Орозо боюнча ырын окуп алып, ар бир 2 сабында мен 2 сааттык сөзүмдү айтып койгонун таң калам да. Орозонун фальсафасы, мааниси, маңызы эмне учурду мурда көрбөдүм мүмкүн, болбосо ар сабакта ошо менен баштамак экем депчи. Ошондуктан биз кээде мындай бир баа бербей калабыз таланттарыбызга. Биздин акындарыбыз, жазуучуларыбыздын ар биринин ошол көкүрөгүндө мындай бир ыймандуулук бар да, ошого чагылдырылат. Ошол чагылдырылган аркылуу адамдарга тарбия берсе жакшы болот да. Анан дагы бир маселе, биз кыргыз элине эгерде чындап мындай бир ниетибиз түз боло турган болсо, анда ошол исламды манас аркылуу окусак деле болот да. Саякбайдын вариантын, Сагынбайдыкын алып эле баштан аяк окуп эле, айтып эле, ошонун ичинде камтылынган исламияттарды айтып бере турган болсок, бул ошол ата-бабабыз карманып келген салттуу ислам ошол жерден бадырайып ачыкка чыгат. Азыр мен ачык эле айтам, бир деңиздин жээгинде отургандай болуп атам. Көп суроолорум бар. Элге ошону жеткиргим келип атат сиз аркылуучу. Бирок Кудай Таала ошого жолукканга дагы башка учурда насип кылсын. Рамазан айында отурабыз, баягы аалымдардын даражасы бийик, каалайбызбы, каалабайбызбы, пайгамбарлар, андан кийин баягы аалымдар, анан шейиттер деп коет го. Сиздин дуаңызды алып анан жыйынтыктасак. Астагфирулла, Аллах разы болсун. Дуанын кылган адам кээде дуага амин деп тургандардын дагы дуасы балким сөзсүз түрдө кабыл болот. Ошого ширик болуп калабыз деген үмүт менен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма ваффикна лима тухиббуху ва тарза. Аллахумма аринал хакка хаккан варзукна иттиба'a. Аллахумма аринал батила батилан варзукна иҗтинаба. Кудай Таала элибизге тынччылык, аманчылык берсин. Жакшыларга шерик, жамандардан алыс кылсын. Ыйманыбызды бекем кылсын. Өлкөбүздү ток кылсын. Адалдан кенен рызкы берсин. Ушул оорудан алыстап кеткенде, аманетин чыгып кеткенде, ынтымак болгондо Кудай Таалам жакшылык кылсын. Элибизге ынтымак, ыймандуулук насип кылсын. Эл башында иштеп аткандарыбызга Кудайга жага турган тарихи элди башкарганды, карапайым элге Кудайга жага турган момун мусулман болгонду Кудайым насип кылган болсун. Bir rahmetke arhamar rahim. Sizge tereң ыраазычылык. Алла разы болсун. Мен айтпасам дагы элдин сүйүүсү сизге абдан чоң. Алардын да дуалары кабыл болсун. Аманчылыкта дагы көрүшөбүз. Урматтуу көрөрмандар, сиздердин да дуаңыздар кабыл болсун. Ушул рахмат айы Рамазан берүүсүнө себепкер болуп, демөөрчүлүк кылып аткан биздин мырзаларга терең ыраазычылык айтуу менен бирге эртеңки күнгө чейин коштошмокчумун. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, кооздоп жасачубуз. Апамдын рецепттерин мен төөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Рахмет чайы.
көтөрүлсүн коноктордун маанайы.